биринчи себеби аз алган айлыктан болот. 2011-жылы өкмөт тарабынан, президент тарабынан бул маселелер коюлуп, мугалимдердин айлыгы 2 эсе 3 эсеге чейин бир топко чейин көтөрүлдү. Соответственно, социалдык фондко баягы которумдар көбөйүп, булардыкы эми башталды да. Биринчи кезекте бул жерде айтат элем, ошол айлыгы көп болгондо социалдык фонд ошончолук которулуу болот да. Ошого жараша пенсия чектелет. Азыркы күндө мына депутаттар тарабынан, өкмөт тарабынан бул маселе колдоого алынып, жогорку кеңеште мыйзам биринчи окуудан өттү. Бул жерде айдаган өкмөт жогоруда айтып кетти, мугалимдердин пенсиясына ошол мынча пайыз үстүнө кошулат деп. Бул үстөк акча кошула турган болуп эсептелип атат. Бул мамлекет тарабынан кошумча төлөнүп берилет да аларга пенсияга. Ошондо стажына карата өмүр бою иштеген мугалим пенсионерлерге ошондо көбөйөт да пенсиясы. Пенсиянын төлөө тартибинде сиздер белгилеп кеттиңиздер, жана почта кызматы көбүрөөк колдонулат. Ал эми банк системасы канчалык деңгээлде тартылган сиздердин процесске? Бүгүнкү күндө бизде 624 миң пенсионер болуп атат. Ошо пенсионердин 45% банк системасынан пенсиясын алышат. Калган 55% бул почта тарабынан пенсиясын жеткирилет да. Бүгүнкү күндө почта тарабы менен биздин өкмөттүн токтому чыгып келишимибиз бар. Ар бир жеткирген 100 сом пенсияга 1 сом 30 тыйын беребиз да. Болбосо башкача айтканда тариф 1,3 да. Бул пенсионерден кармалбайт, социалдык фонд тарабынан төлөнүп берилет. Ал эми пенсионерлер эгер ошол пенсияга жеткирип бергенге 20 тыйын беребиз банккачы. Ошон үчүн банк системасына өтүп атат. Бул пенсионердин өз эрки, мыйзамда ушундай жазылган, пенсионер пенсияга чыкканда өзү калоосу менен банктан алам же поштадан алам деп өзү арызын жазыш керек, ошого жараша пенсиясын алынат да. Пенсионердин саны ошол башында бул 13-жылда болгону 20% эле пенсионер бизде банктан алчу, бүгүнкү күндө ошо 45% өз эрки менен ошол банктардан пенсиясын алып атат. Карточкалык система менен иштей турган болсо, биз жана кайрадан биринчи темага кайтып келсек, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы пенсия алуучулар ошол карточка менен бир эле моментте, мисалы бизде Демир банк сыяктуу Түркиянын банктары бар, ошо пенсияларын ала алышабы, жокпу? Бул жерде эң туура суроо болду. Ошо келишимибиздин бир пунктуна ушуну кошуп кеткенбиз. Туркиядан бул кишилердин мисалга алып көрсөк, пропорциональный пенсия болсо 50% Кыргызстан тарабынан төлөнүп атса, 50% биздин жараныбыз Түркия тарабынан төлөнүп атса, биздин жараныбыз счет ачат. Ал кайсы банктан, Демир банкы, башка банкы, бул жерде андай көрсөтүлгөн эмес, каалаган банкынын Кыргызстандагы счет ачат дагы, ошол счетко түз эле которулуп келип пенсиясы түшөт. Урматтуу радиочулар, парламент радиосу күндүн тартибинде программасында социалдык фонддун ишмердүүлүгү, анын ичинде мигранттарга төлөнүүчү пенсиялык каражаттар жөнүндө сөз кылып жатат. Студиянын меймандары жогорку кеңеш депутаты Аида Касымалиева, ошондой эле социалдык фонддун төрагасы Теңизбек Абжапаров. Байланыш телефонубуз 63 85 90. Бүгүн студиядагы талкуунун жүрүшү социалдык тармактар аркылуу Facebook'та дагы түз эфирде чыгуудабыз. Азыр биздин катарыбызга кошулган окурмандар катарында Эльвира Узубекова, Айсулуу Исабекованы дагы атай кетели. Ушул негизги камтылган маселеде бизде төлөнүүчү пенсия, мисалы минималдык керектөөнү жабат деп атпайбызбы? Майыптар үчүн деп азыр айттыңыз, бир 4 миң тегерегинде сумма. Ал эми Түркиядагы ушул эле категорияга киргендер кандай сумманы алышы мүмкүн экен? Түркияда дагы биздин жарандарыбыз иштеп жүргөндө бул жерде кичине өзгөчөлүгү бар. Баягы башында айтып кеттим. 37,5% төлөнөт деп. Бул жерде ошол 20% ошол кураа боюнча чыкканда, же болбосо майыптык алганда, же багар бирөөнүн ажыраганы ошол пенсиялык фондуна кетет да. Бул жерде Түркиядан чыгып атканда дагы биринчи топтогу майыптыктарга ал жерде андай мыйзамында жашоо минимумунан жогорунан алынат деген. Ал жерде Түркиянын мыйзамында андай көрсөтүлгөн эмес, бул Кыргызстандын гана мыйзамында болуп атат. Түркиянын мамлекетинде ошол мыйзамы боюнча, кураа боюнча жана баягы майыптык алгандыгы боюнча канча которулуп келген болсо, ошончо суммада пенсияга чыгышат. Мен дагы ушунчалык койсом, пенсиянын көлөмү болсо, мисалы үчүн Турцияда өткөндө айттыңыз, $350 болот экен. Бул деген ошол өмүр бою ошол жакта иштесе, мисалы үчүн 20 жыл. Алар үчүн абдан жакшы шарт түзүлөт го, себеби дегенде бул жактан да ала беришет ошо $350 да. Анан майыптар боюнча дагы бир маалымат бере кетсем, негизи жүрөк пулдарды талкуулап атканда абдан майып балдардын ата-энелери көп кайрылып келишет. Алар 10 жылдап кайрылып жатышат, бизге дагы айлык деп. Анан ошол маселе дагы азыр ошо министрликте каралып жатат жана буйрулса, ошону дагы биз активдүү мындай
лоббировать этип жатабыз, ошол чечилип калсын деп. Эмесе дегенде майып балдардын көбүнчө апалары ошо айлык алыш керек депчи. Бул иш стажысы катары үйдө отурган убактылар эсептелиш керек деген э? Айлык төлөнөт да. Бул жерде да мен кошумчалап кетсем, Айда Камчыбековна туура айтты. Бул мыйзамдын долбоору даярдалып, ошол майыпты карап аткан кишиге айлык дагы төлөнүп, ошол жерден которумдар жасалып, стаж катары да эсептелинет да. Кийинче бул баягы пенсиялык куракка келгенде ошонун стажы дагы кете турган болуп атат да. Баягы баланы карап отурган эчтесинде баягы майып